Балыкчы Ананиева Караколуна жолунун 24-чакырымында Mercedes-Benz Sprinter жана Mitsubishi үлгүсүндөгү унаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришкендей, кырсык бүгүн 3-августта саат 7:40 чамасында болгон. Кырсык болгон жерге 4 куткаруучу тартылып, биринчи медициналык жардам көрсөтүшкөн. Жалпы 23 адам кырсыкка учурап, 3-өө Балыкчы шаарынын ооруканасына жеткирилген. Ал эми 2 жүргүнчү жеринде каза болгон. Алардын сөөгү милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген деп айтылат маалыматта. Баткен облусуна караштуу Кадамжай районундагы тойдо уулангандардын саны 2-августка карата 108 адамга жетти. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен кабарлашты. Маалымат кылайык, 23 ооруканага жаткырылган, анын ичинде 2 жаш балдар, ал эми 85 адам амбулатордук дарыланууда. Уулангандардын абалы канааттандырарлык, реанимациялык блокко жаткырылган 2 баланын абалы жакшырып, инфекциялык бөлүмгө которулду деп айтылат маалыматта. Алтынбек Жумаев президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчылыгынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Сатыр Жапаров 3-августта кол койгон. Мамлекет башчысынын ушул эле күнкү дагы бир жарлыгы менен Жумаев президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Алтынбек Жумаев аталган кызматты жетектөөгө 2021-жылдын 28-декабрында дайындалган. Ага чейин 7-канал телеканалын башкарган. Ал эми президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси болуп Дайырбек Орунбеков дайындалды.